Алар коомдук түзүм куруу философиясы дешип, анимализм окуусун ойлоп табышат. Окуунун концепциясында жаңы коомдо жашаган 4 аяктуулар жана канаттуулар доспуз, а 2 аяктуулар душманыбыз деп шардана кылынат. Жануарлар кийим кийип, керебетте уктап, спирт ичимдигин ичүүгө тыюу салынат. Жануарлар бири-бирин өлтүрүүгө да жол берилбес болот. Анткени баарынын укуктары бирдей дешет. Бирок ферма тургундарынын жашоосу күндөн күнгө оорлой берет. Кожоюн кородогу жануарларын тойгузганды унутат. Мынанан макулуктардын көтөрүлүшү чыгып, адамдарга тап берип кубалап, бийлик айбандардын колуна өтөт. Ошону менен ферма мал сарай деп аталып калат. Чочколор сарайдын дубалдарына анимализм осуяттарын жазып, көк чүпүрөктөн желек жасатышат. Желбиреген желекте мүйүз менен ача туяк шыйрактын сүрөтү түшүрүлөт. Бул бийлик айбандардыкы деген символду туюнтат. Мал сарайдын тургундары адамды жеңгенден кийин эркиндикке эбиз деп ойлошот. Бирок жашоолору дале жыргатпайт. Айрыкча боксер деген картаңат жиниккенче күчүрөйт. А чочколор башка макулуктарга гана буйрук берип, өздөрү такыр иш кылбайт. Наполеон, Ызылдак, Акбалбак аттуу чочколор ар жекшембиде бак-бак күп-күп чогулуш өтүп, резолюция кабыл алып, а башкалары добуш берүүгө милдеттендирилет. Чогулуштан кийин баары макулуктардын кимдин ырдашмай болушат. Макулук малдар бактылуу коом куруп, тең укукка ээ болоруна Акбалбак чындап ишенет. Ал кургур чарбада жашагандарды шамал айдоош аркылуу электр жарыгы менен камсыз кылуунун долбоорун чиет. Бир жолку жыйында ал Наполеон менен талашып тартышканын көпчүлүк жануарлар кызуу колдойт. Арийне, бийликти басып алуу үчүн жашыруун багылып жүргөн Наполеондун ажылдаган 9 ити бир күнү добуш берүү учурунда сарайга кирип келишет. Акбалбак качып кутулат. Наполеон болсо каршы добуш бергендерди сазайын бериш үчүн нөбөттөргө бир нече торопойлорду, канаттууларды кыргыла деген буйрук берет. Ошентип Наполеон лидерлик кылып, Ызылдакты өзүнө эң жакын кеңешчи кылып алат. Экөө Акбалбактын электр долбоорунун планын өздөрүнүкү кылып алышат. Электр долбоорунун курулушунда макулуктар жан үрөп катуу иштеп, боксер аттуу жылкы дартты ооруп, өлбөгөн 4 сыйрак эле калат. Бир курдай түндөсү электр жарыгын чачкан шамал айдооштун кыйраканы чыгат. Наполеон муну куугунтукта жүргөн Акбалбактын өч алуусу деп жар салып, шамал айдоошту тезинен калыбына келтирүүнү буйрат. Наполеон жануарлардын баарын сарайга жыят да Акбалбакты тымызын колдоп келген деген айып менен иттерин тукуруп, бир нече каз, кой, тоокторду кыйноого алдырып, жандарын кыйдырат. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, жануарлар бири-бирин өлтүрбөйт деген беренени өзгөрттүрөт. Макулуктар эми себепсиз эч нерсе кылгыз болушат. Акырындап башка мыйзамдарды да өзгөрттүрөт. Бир курдай мал сарайга адамдар кол салышат. Айбандар чабуулга өтөт, көптөрү өлөт, жабыркайт. Боксер болсо оор жумуштан улам 4 аяктап тургус болот. Наполеон аны дарылатууга жөнөтөм деп убадалап, чынында аны эт комбинатка сатып жиберет. Акчасына жашик деген вискилерди сатып алат. Баягы спирт ичимдигине тыюу салгандагы осуяттын бири да жок. Бийлик башындагы чочколор оона бишчүү болушат. Ызылдак болсо кара жашиктен пропаганда жүргүзүүнүн сазайын берет. Ал шүмшүк макулук жандарга жашообуз күндө майрам, күндө той дегенге ишендирет. А чынында мал сарайды жут каптап, ачкачылыкты ооруп, тиричиликтери оорлошот. Чочколор болсо мурдагы чарбы ээсинин үйүнө көчүп кирип, адам сыяктуу кийинип, адам сыяктуу эки аяктап басканга өтүшөт. Наполеон өзүнчө бөлмөдө төрөпейил күтүп, колдонгон буюмдары охо, сумдук эми. Кул жебес ашты кулгутканычы.
пейил күткөнү да шуптук эми. Башкаларга улуу урматтуу деп кайрылуусун талап кылып, жолунан эч ким кыйга өткүз болот. Баягы баары тең укуктуу деген заң закон болгону менен тек чочконун зоболосуна эч ким тең теги менен деш кайдан? Чочколор адамдар менен карым-катнаш үзбөй, бирине бири мейманга катташып, коңшу колоңдук мамилелери артканычы. Аны терезеден шкаалаган жаныбарлардын ооздору ачылат. Чочколор да адамдар менен бирге чөйчө кагыштырып карта ойношот экен. Сүмшүктөр. Муну көргөн жаныбарлар тигилердин кайсынысы адам, кайсынысы чочко экенин ажырата албай баштары маң болгон экен. Мал сарайды кыргызчалап жана көркөм окуган О Шакир. Темиров Лайф көз карандысыз иликтөөчү журналисттер менен анын шериктеши айтайт десе долбоору улуттук баалуулуктар менен катар жалпы адамзаттын орток баалуулуктарын, ошондой эле демократия дөөлөтүн жайылтууну көздөйт. Биздин багыт коррупциялашкан адилетсиз коомду өз күрөшүн улап, кайсы бир саясий топко же уюмга жан тартпаган, эркин көз карашта тынымсыз, көз карандысыз бейтарап чыгармачылык иш жүргүзүү. Биздин команданы колдосоңуз, Patreon'ubuzga катталып коюңуздарды суранабыз.